Достор, азыр мен ошо Pocket Option ишинен практически стратегия Martingale менен иштегенди сиздерге көргөзөм, обзор кылып. Азыр мен ушул жерден азыр 200 сомдон $200 ачам да. $200 ачам. Мен биринчи сделкам 200дөн башталат. 200 ачтым уже мен. Ачтым. Эгер ушунун дагы минус болуп кала турган болсо, мен 417ге даярдап коюп коем. Прикрытие дагонумдучу. Мен кете берем да, мен бир 10 дагонго чейин кете берем, анткени менин депозитим позволяет да бугачы. Еще берден уверен ачкан себеби өзүбүздүн стратегиябыз боюнча эң өйдөңкү пиктеги линиябызга тийинип калган, мына 75ке тийип калган, уже бул жакында ылдый түшөт дегендин белгиси да бул стратегиядачы. Мына сиздерге көргөзө кетейин. Көрдүңөр достор, мен 200 сомдон ачып $200 эсептегем. Ошондо экинчи дагонум 417 болот. Андан кийин 871, анын болбой калса 1817 болот. Өзүңөр дагы ушул жерден ставка деген жерден өзүңөрдүн дагонуңарды, өзүңөрдүн биринчи ачкан сделкаңарды эсептеттирип алсаңар болот да. Бул жерденчи биринчи өзүңөрдүн шотуңарга жараша эсептеш керек. Мына уже мунун плюс болуптур достор. Кийинки башка ситуацияга карайбыз азыр. Башка ситуация издейбиз. Башка ситуациядан кандай болот экенин көрөбүз, силерге көргөзүп берем. Интернетим чота бир аз катып атат. Азыр могу жерден мен $200 өйдөгө деп ача берем. Анткени эң ылдыйга келип калган могу жерден, ылдыйкы линияга. Мунун минус болуп кала турган болсо 417ге даярдап коем. Кайра ушинтип даярдап туруп аласыңар өзүңөрчү. Бул жактан өзүңөрдүн депозитиңерге, шотуңарга жараша эсептейсиңер. Мисалы үчүн шотуңда 2000 же 1000 сом бар болсо, аны 100 сомдон эле коюп эсептейсиң биринчи сделкаңдычы. А эгерде 5000 сом бар болсо шотуңда, анда 200 сомдон эсептейсиң биринчи ачкан сделкаңдычы. Эгерде 10 000 сом бар болсо 500 сомдон эсептейсиң. А эгерде 20 000 бар болсо 1000 сомдон эсептейсиң. Ушинтип эле кете бересиңер. Эгерде 30 000 бар болсо 1,5 000 кылып коесуңар биринчи сделкаңардычы. Анан ошого жараша терден калькулятор Martingale өзү монтип эсептеп, мына рассчитать дегенди басканда эле өзү канча кылып минуска кетпегендей кылып туруп, өзү силерге эсептеп берет достор. Ушундай кылып силер дагы мына калькулятор Martingaleга кирип өзүңөр эсептеттирип алсаңар болот достор. Уже бул сделкамда минус болду. Кайра артка кайтабыз 200гө. Кийинки сделкаларды издей беребиз. Чота интернет слабый болуп атат бизде. Көрдүңөр достор, оңой эле ушун калькулятор Martingale бул стратегия менен эч качан минус болуп калышыңар мүмкүн эмес бул жактанчы. Бул жакта биринчиден жакшы анализ, бир өзүбүздүн стратегиябыз. Мына көрдүңөрбү? RSI индикатор менен иштейбиз да. Азыр мына могу жерден мен ылдыйга да ачтым. Анткени өйдөңкү мына 75 өйдөңкү линияга тийип калган. Ушул жерден силер дагы ылдыйга ачасыңар. А эгерде ылдыйкы линиядан өйдөгө ачасыңар, өйдөгө. Бул жерден ылдыйга ачасыңар. Ушинтип эле иштей бересиңер достор. Оңой эле. Ушул эле стратегия менен иштеп, мен көп доходторго чыгып атам азыркы учурда. Плюстамын десем болот да, мындайча айткандачы. Анан ошол ийгиликтердин баарын өзүм билген билимимди силерге үйрөтүп жардам бергенге аябай мындай мен үчүн сыймык да. Баарыңарга ийгилик каалайм достор. Ушинтип эле иштей бересиздер, эч кандай кыйынчылыгы жок. Мен азыр өзүмдүн стратегиям күчтүү болгон себептен мен биринчи, экинчи сделкам эле уже плюс болуп кетип атат. Мындай бул калькулятор Martingale'да колдонгонубуздун себеби, мисалы үчүн дагон биринчи сделкаң минус болуп калса, аны кайра отбивать этип, кайра ордуна коюп коюш үчүн экинчи, үчүнчүлөрүң минус кетип калса, төртүнчүң плюс болуп берсе, ошондо үчүнчү, экинчи, биринчи сделка ачкан сделкаларың, минус болгон сделкаларың бүт жаап берет үстүнө. Еще үстүнө пайда плюс алып келет да бул калькулятор Martingale. Артка эч качан минус болбойсуң. Жакшысычы. Эң жакшысы үстүнө плюс болосуң. Анан эң главныйчы минус болбой турган стратегия достор.
ушуну үйрөнүп сиздер дагы торговля кылып иштеңиздер. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Түшүнбөгөн вопросуңуздар, суроолоруңуздар болсо чатка жазыңыздар же мага жазыңыздар личкама, өзүм көргөзүп жардам берем сиздерге. Эмки видеодон көрүшкөнчө достор.